Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары. Бардыңыздарга чоң ысык салам. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Амандыкта болуңуздар. Урматтуу менин каналыма подписка болгондор, баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Сиздердин колдооңуздар менен, командабыздын колдоосу менен ушул YouTube каналым Кадамжай жаңылыктары деп аталган YouTube каналыбыздын подписчиктери 1000ден ашты. Булар сиздер, баарыңыздар сиздер подписка болуп, лайк басып, колдоп турганыңыздар үчүн 1000ден ашып, өнүгүп өрчүп кетип атат. Кудайга шүгүр, заказдарды кабыл алышты баштадым. Мени дагы сатылуучу буюмум бар деп ошону реклама кылып бер, биздин иш-чарага катышып бер дегендер болуп атат. Булардын баардыгы сиздерге ыраазычылык. Сиздер колдоп ушунчалык даражага жетип атасыздар. Мен бүгүн өзүмдүн ишканамдан ошо көрсөтүүдү тартайын деп чечкеним себеби бир нерсеге өтө кубандым, өтө сүйүндүм. Менин каналым, Кадамжай жаңылыктары YouTube каналы өркүндөп өсүп жаткан экен. Ушуну байкадым. Кантип байкадың дебейсиздерби? Менин каналыма негатив сөздөр жазыла баштады. Мен ошого сүйүнүп кеттим. Демек, мындай мөбөлүү даракка таш ыргытылат да, талга, тереке эч ким таш ыргытпайт го. Ушул Кадамжай жаңылыктары YouTube каналы өнүп өсүп аткандыгыны, өсүү жолуга түшкөндүгүнү ушул жерден байкап калдым. Мени өзүмдүн атымды атап туруп, кылып аткан ишимди баалап туруп, уже негатив комментарийлер жазыла баштады. Демек өсүп аткан экенбиз. Аллага ыраазы болсун. Ошондойлор бар болсун. Негатив жазган инсандар бар экен, биз өсүп өнүгө беребиз. Себеби топту канчалык жерге күчүң барча урсаң асманга чапчыйт, асманга ыргыйт. Мен ыраазымын, урматтуу негатив жазгандар. Сиздерге чоң рахмат. Менин ишимди алдыга жылдырыш, ишимдин алдыга жылышыга, каналыбызды өнүгүп өсүшүгө көмөк көрсөтүп жатасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Бахыл инсандар, көрө албай инсандар, мындай кызганчык инсандар бар экен. Бул дүйнөдө адамдын жашоосу жыла берет алдыга. Эмнеге десеңиздер, ошондой инсандар болбосо, бул инсан деген бири-бириге күзгү да. Мени карап туруп бирөө менин жаман жактарымды айтып берет. Инсан бири-бириге күзгү. Момун мусулман бири-бириге күзгү. Жакшы жагыбызды карап туруп түздөйбүз. Критика болбогон жерде өнүп өсүү болбойт. Чындап эле сиздерге чоң рахмат. Терең мына орозонун күнүдө, орозонун акыркы 10 күндүгүдө сиздерге Кудайдан күнөөңүздөрдү кечиришти сурап дуа кылабыз. Мага бир таңкыт иретиде мындай кылсаң жакшы болот эле, туура эмес кылыпсың дегендерди толугу менен кабыл аламын. Себеби ушундай нерселер болуш керек. Менин устазым айткан, таңкыт ойготуш, мактоо уктатыш деп. Устазымдан Алла ыраазы болсун, туткан орозолору кабыл болсун. Үй бүлөсүгө тынчтык, амандык, бакыт каалаймын. Ошол кишинин айткан насааттары менен, ошол кишинин туура көрсөткөн жолдору менен басып жүрөбүз. Колумдан келгениче. Алла ыраазы болсун, жакшылык күндөрдө кызмат кылайлык. Эми урматтуу көрүүчүлөр, Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын көрүүчүлөрү, мен азыр ылдыйга өзүмдү сүйлөп аткан жерге ошол номерлерди коёмун. Заказыңыздар болсо кабыл аламын, рекламалаңыздар болсо да кабыл аламын. Убакыт бөлүп барып ошол сиздердин үй сатылабы, сатуу алды бердисиби же башкасыбы ошого рекламаны буйртма берсеңиздер кабыл аламын. Албетте туура акчага кылабыз. Көнүңүздөр канчаны көтөрсө ошончого договор кылабыз. Ушуну мен сиздерге сунуштайын дедим. Бир жакшы жаңылыгыңыздар барбы? Туулган күндөрбү, бир майрамдык кечелерби, кандай болсо дагы ошолорду барып чакырсаңыздар, барып тартып, колумдан келишче, журналистикке өтө кызыгат элем. Ошондойго аракет кылып, колумдан келишче сиздерге жакшы кызмат кылып берейин деген ниетте ушу чакырыкты таштап атканым үчүн. Анан дагы бир жаңылык, мен жакшы 2 проектти
муну айдан берден тартып эле тим болуп калбастан өзүмө бир жакшы проектти максат кылып жүрөмүн. Биз куттуу, Алла Тааланын куту, баракасы түшкөн жерде жашап жатабыз. Районубуз өзү ушундай, Баткен областыбыз ошондой, Ош областы деле ошондой. Бүт эле жердин бетиге Алла Тааланын нуру түшүп турган бейиш сымал, жаннат мисал жерде жашайбыз. Мен устаздар менен кеңешип туруп, ошол жакшы аксакалдар менен кеңешип туруп, бир батасын алып туруп, жакшы биринчи проектим ушундай. Кадамжайдын ыйык жерлери, зыярат кылуучу жерлери деген максатта бүтүн ошол мына барыңыздарга белгилүү Азирет Али деген комплекс бар. Бул жерге пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы Хазрат Алинин кадамы түшкөн деп айтылып жүрөт уламыштарда. Чындыгында биз каяктан тааныйт элек? Ушул уламыштар бекеринен чыкпаган. Хазрат Али карамулла вачха ушул жерлерге келип, дин исламды таркатышка жардам берип, ушинтип жүргөн кезде ушул жерге кадамы түшкөн деп айтылат. Ошону толук билгендерге кошумча, билбегендерге жаңылык катары ошол жерден баштайын деп турам. Анан кийин мен өзүм Таштөбөдөн болом. Калмен айыл өкмөтүнүн үстү жагында Гөзел Ата деген жерибиз бар. Гөзел Ата. Бул эми которгондо мындай сулуу ата деген маани берилет. Апам рахматылык мына 86-га кирип, мурдагы жылы өтүп кетти. Ошол киши көп айтып берет эди. Чоң аталардан, өзүнүн чоң аталардан, тайталардан, аталардан уккан экен, мурдагы уламыш экен. Бул Гөзел Ата ушунчалык аулия, олия киши болгон экен. Олия деген кандай десе, дин исламга ушунчалык берилип, зикир менен бир гана Алланы деп, бул дүйнөнү тарки дүйнө кылып, Алланы деп жүрүп, ошол жерде жашап, эми кандай болот экен, бир мерчемеге жеткенде бир гар деп коет, мына үңкүрдүн ичиге кирип, ошо менен кайтып чыкпай бул жоголуп кеткен экен да, эми Алла Таала өзүгө алган экен. Ону издеп кирип дагы эч ким тапкан эмес экен. Бул жердин шайхы, Гөзел Ата деген жерибиздин шайхы мынабы Абсаламова рахмат өтүп кетти. Onun балдары Аскар акабыз, Камбар акаларыбыз бар, ошонун небере чеберелери азыр иштетип атышат. Ошол Аскар аканын колунда эски тарыхый васиха бар. Васиха деген бул эми нотариальный контора деп коелук. Ошол учурдагы падыша, хандардын жазып берген васикалары, эски документтер бар. Бул Гөзел Ата тууралуу ошол өзүнүн шайхтары кеңири түшүндүрүп берет. Мындан тышкары мына Рудникканда Калпа Ата деген жер бар. Ары бери Рудникканга Кан Советский пост деп коет. Поселка Советский деп коет. Советтер Союзунун кезде поселка болгон, Айдаркенге окшош. Бир убакта Руда чыгып турган Коргошун Кан деп аталат экинчи аты. Ошол жерге кетип жатканда Калпа Ата деген жер бар. Ол жерде дагы улуг инсан Ражап Халпа деген киши жашап өткөн. Пир устаздарыбыз болот экен. Ошол кишинин дагы тарыхын, таржымалыны тартайын деген оюм бар. Ол жерде күмбөз бар, зыярат кылуучулар үчүн. Чилдехана деген жерлер бар. Ушундай жерлер бар. Анан Шаматалы буга тууралуу угуп жүрөт экенмин, бирок эч барган эмес эдим. Ошону жакшылап ниет кылып жүрөм. Ол жерде дагы эски тарыхый бир мечит бар экен. Ал жерде дагы жакын арада көпчүлүк инсандар барып абат кылып коюшуптур. Мынабы Дулдул Казык, Дулдул Ахыр деген жерлер бар экен. Хазрат Алиге байланыштуу мына Кызыл Булак тамаша чөлкөмүдө. Эми сиздерден сураныч, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин аудиториям ошол 1000ден ашык подписчиктерибиз бар экен. Сиздерге ар бириңиздерге мындай сураныч катары, буйрук эмес, тапшырма эмес, сураныч катары кайрылып аткан учурум. Эгер сиздердин айылыңыздарда дагы ушундай ыйык жерлер болсо, комментарийге жазсаңыздар. Чоң ата, чоң энелериңиздер ошол ыйык жерлердин тарыхын билет. Мисалы үчүн мынабы Охунада Бүзейнеп Азиз деген жер бар. Ошол жердин булактарын ичип атабыз. Мына Азим булак деген жерибиз бар. Мен бул жерди кандай ойлошуңуздар мүмкүн, анан негативчилер жазышы мүмкүн. Мен алдын алып өзүм айтып коеюн, өзүң дамыла сыпат экенсиң. Сен ушундай жерлерге чакырып атасың, ширкке баштап атасың деген максатты айтыштары мүмкүн. Мен о жерге барып жип байлаңыздар,
мындай көйнөгүн жыртып алып бәйләп, бирдекени кылып, ошол жерге барып, "Ой, мага бала бер, мага фарзанд бер, же ишим жолун ачып бер" деп сыйыныңыздар деген таргып кылып аткан жерим жок. Мен ошолдой жерлерди тарыхыны, ошол кишилердин басып өткөн жолуну, ошол кишилердин мындай ыйыктыгыны, канчалык Аллага жакын болгон, Алла Таала бардыгыбызды бирдей жаратканда, олар кишилер biz жерди бетиде жүрсек, олар Алланын наздыда сәл бизден бийигирээк, бизден көрө даражасы улуураак ошол кишилер тууралуу келечек муундарга, жаштарга тарыхыны ошо сүйлөп өтөйүн, ошолорду бир белгилеп өтөйүн деген ниетим бар. Ошо жерге барып сыйынгыла, жатып алып башыңар менен жер казгыла, ошо жерге барып түнөп коноп, Алланы эсиңерден чыгарып уну сыйынгыла, ширк кошкула деген максатым жок. Валлахи, биллахи айтып коеюн. Менин максатым тарыхый жерлерибизди элге тааныштырыш. Ошол биздин Кадамжай району мынабу билишимче угуп эле жүрөбүз. Эс алчу жайларда эми мындай туристтик база катары колдонсо болот. Марказдын үстүдө Кожо Кайыр ата деген жер бар. Булар бекеринен калган эмес да. Кожо Кайыр ата. Бул жерлерге барып эс алып, ошол эле учурда мына өткөн улуг адамдардын арбайларга Куран окуп, дуа кылып келген өтө жакшы. Куран окуп, дуа кылып соону багышласа, мында эч кандай бир жамандык жок. Анан кийин ошол жерге барып, мисалга мен айтып өткөн ошо Калпата же болбосо мына Азирет Алиге кадамы түшкөн жерге келип эс алып отуруп, анан кийин Азирет Али мага фарзанд бер десе, онда каттуу ширк болот. Bundan сактаныш керек. Менин максатым ошол тарыхый, этнографический жерлерибизди, анан кийин туристтик база болуп колдонсо боло турган, мына жай келип атат. Адамдарда азыр ушунчалык негатив күчөйгөн, стресс күчөйгөн, депрессия деген нерсе күчөйгөн, жокчулук деп эле отурбай, бир аз болсо дагы мына эс алып, балдар кыздарда барып ойнотуп, тооду көрсөтүп, эс алдырып, ушундай тарыхый жерлердин аурасынан, мындай энергиясынан пайдаланып келген өтө сонун болсо керек. Бул менин биринчи проектим. Ошону колдоп, сиздердин айылыңыздарда, сиздердин ушул терең уламышка, терең бир тарыхы бар ыйык жерлер болсо, мага комментарий калтырсаңыздар, мен сөзсүз убакыт таап барып, ошо сиздердин айтымыңыздар боюнча өзүңүздөр айткандай кылып чыгарып бергенге аракет кылайын. Бул биринчи проектим болду. Экинчи проектим Күндүн каарманы деген темада дагы бир проект тартайын деп атамын. Жаш балдар Кыргызстандын чемпиону болуп келишип атат. Азиянын чемпиону, дүйнөгө чемпион болушуп атат. Мына мен биринчи эле очурда ошону максат кылып турамын. Өзүбүздүн жээнибиз Таштөбөдөн Кызыл Булакка түшкөн карындашыбыздын уулу Баястан. Бул Кызыл Булакта Молдонияз мектебинде окуйт өзү. Анан ушул санда боюнча мына райондук, областтык, республикалык деңгээлде машыктыруучусу менен барып, ошол командасы менен барып катышып, биринчи орундарды алып багындырып жүрөт. Мына Ташкентте болгон Азия чемпионатыга барып чемпион болуп келди бул балабыз. Москвада өтө турган Россиялык, ошо дүйнөлүк болсо керек деп мен жакшы сүйлөшө элекмин, угуп эле жүрөм. Ошого дагы Ташкенттен жолдома алып келген. Биринчи кезекте ошол жээнибиз тууралуу, Баястан тууралуу, чемпионубуз тууралуу тарткым келет. Анан кийин орус улутунда болсо дагы Кыргызстандын тарыхын, мындай Кыргызстаныбыздын шаанын коргоп жүргөн, Кадамжайыбызда жашаган эч ким билбейт экен ошо баланы. Сергей Смирнов деген бир досубуз бар. Ошол жөнүндө дагы күндүн каарманы. Дагы бир максатым бар. Күнү түнү эмгектенет. Ол адамдарды ишине эч ким баалабайт да. Бизде чоңдорду гана абийирине көтөрүп баалап, асманга көкөлөтүп, бирок күнүгө ошон иштеп аткан ишчилердин жанынан өтөбүз. Эч бир баалабаган инсандар бар. Мээнети Кыргызстаныбызга, Кадамжайыбызга, айыл өкмөттөрүбүзгө сиңген инсандар болот. Булар кимдер десеңиздер, жолчулар, күндү күн дебей, ыстыкты, суукту, карды, музду дебей, суукту суук, ыстыкты ыстык дебей, жан алып, жан берип, ошолор
иштешет. Жол коопсуздугу иштеген акаларыбыз бар. Күндүн каарманы десек болот. Ошол жолдорубуз бузулган жерлерине оңдоп, мисалы үчүн мен Алибай Орозали деген досум бар, ошо дагы максат кылып жүрөм, ошо бала тууралуу дагы бир көрсөтүү чыгарайын деп. Анан кийин шаарыбыз таза турбаса өтө кыйын болот. Тазалыкта иштегендердин мээнетин эч ким баалабайт. Ошо тазалыкта иштеген өзүңүздөргө тааныш, жакын инсандар болсо, мага кабарласаңыздар, мен ошолорду дагы көмүскөдө калтырбай, ошолорду дагы мына YouTube'га чыгарып, бир аз болсо да көңүлдөрүн көтөрүп, белек бекчегini берип бир сүйүндүрүш ниетим бар. Дагы ошондой элибизге мына районубуздун жетекчилери бар, айыл өкмөтүбүздүн жетекчилери, айылыбыздын аксакалдары, ошо элибизге мына Россиядан келип, элибизге мындай жакшы мечиттерди куруп берип атат. Бир күндүн каарманы дейм да булардычы. Батырды атыны алыстан ук, жанына келсең бир инсан деп койгондой, жаныга барып карасаң жөнөкөй эле бир инсан, бирок күндүн каарманы эли журтубузга. Мына Замир Орозбаев укам, өзүмдүн укам болот, айылдашым болот. Ушул киши өз жаныдан ошо курулуш компанияны жетектейт, лицейди бүтүргөн, Түркияга барып окуп келген. Ошол укабыз түрк фирмасы менен биргеликте иш алып барып, өзүнүн жетектеген курулуш компаниясы менен Шады айылыга, мына мен чагылдырып өткөнмүн, видеолорунда бар. Чоң мечитти куруп берип койду, эч бир акча албай, тыйын албай туруп. Канчалык эл жардам кылган болсо, эксан катары кабыл кылды. Бирок өзү заңыратып мечитти жума мечити менен кошо салып койду. Жумага руксатын алып берип койду. Өтө сонун болду. Ушуга окшогон инсандар бар. Сиздерден суранычы ошол эки тема боюнча айылыңыздардагы эң ыйык деп саналган жерлер тууралуу мага кабар бериңиздер, комментарий калтырыңыздар. Бардык комментарийлерди окуймун. Экинчиси, күндүн каарманы болушуга татыктуу. Ал киши мектеп директору болушу мүмкүн, же болбосо айылыңыздарда жөнөкөй эле инсан, бирок эң атактуу элдин ардагыда, элдин сыймыгыда жүргөн инсан болушу мүмкүн. Ошолорду кабарлап койсоңуздар. Демек, урматтуу Кадам же жаңылыктар YouTube көрүүчүлөрү, менин каналыма катталган инсандар, ушул эки менин жакшы проектимди колдоп кубаттап, ушундай инсандар бар болсо араңыздарда, анан ошондой ыйык жерлер бар болсо, мага кабарлап койсоңуздар, бардык комментарийлериңизди окуп, жооп кайтарамын. Албетте убакыт таап, ошо сиздер көрсөткөн күндүн каарманысыны YouTube'га тартып, ошол бүтүн ааламга, эч болбогондо Кыргызстаныбызга таанытканга аракет кылабыз. Ыйык жерлер бар болсо, ошол жерлерди айтсаңыздар, ошол жерди барып таанышып, тарыхый жерлердин тарыхыны бүтүн элдер менен тааныштырып, жана ошол сиздин айылыңызга туристтик базаңыз болобу, кайсы жерге ошол Кыргызстаныбыздын бардык булуң бурчунан, керек болсо башка өлкөлөрдөн келип, зыярат кылып, эс алып кетишиге, бир туристтик жайга айланышыга көмөк көрсөтүшкө даярмын. Барыңыздар сак саламатта болуңуздар, аманчылыкта болуңуздар, жакшы күндөрдө көрүшөйлүк, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Барыңыздар, комментарий жазгандарга чоң рахмат, негатив жазгандарга айрыкча рахмат. Сак саламатта болуңуздар.